Келиңиz Баатыр. Баатыр. Түш көрдүм. Болсун болуш. Түш бир айтканда, бир жооруганда бузулат дейт. Мурун кийинде эле мындай түш көргөн эмес элем. Деги абайлай көр, Баатыр. Түшүң түш болбой, туш болсун. Эмне болуп кетти болуш? Баягы кыз. Кайсы кыз? Ак күмүшчү. Ошол өлүмгө жетпегир түшүмө кирди. Кыз да болсо тукум эле. Ошол ак күмүш 5-6 чыгып калгандай. Колуна 2 башы бар балапан кушту кондуруп алып үйгө кирип келет. Ошо 2 башы бар куш сымал неме түндүктү чаңгырыктап айланып бир сайрайт десең, үнүнүн уккулуктугун айт. Шыңгырап жылаажын сыяктуу үн салат. Анан экөөбүз тең кошулуп алып кулак төшөйбүз. Тиги кыз ушул кушту менин ордума багып өстүрүп алгыла. Манас атабыздын Акшум карынын балапаны. Араң сурап келдим дейт да, анан эшикке чыгып кетет. Акуш эмне болду? Ойгонуп кеттим, Баатыр. О, жараткан. Жараткан жалгап, Манас атабыздын арбагы колдоп, түндүк тартаар бир уул берсе эле болду. Тоныбек Манасчынын туулушу өзүнчө бир сыйкырды дейбизби, бир керемет күчкө ээ да бул. Муну эми биз кийин ойлоп чыккан тарых эмес, бул айтылып келаткан эл ичинде да калган, өзүнүн айтуусу боюнча бала сактан да жазып калтырган окуя экен. Арбаңыз карыя. Жол болсун карыя. Бейлим тартканынан келдим. Бейлиңе рахмат. Келиңиз. Келиңиз аксакал, төргө өтүңүз. Жол болсун карыя. Кудайдын кулу, пайгамбардын үмөтү. Көсөгөнүң көктөн, тилегениң жерден. Үмүтүң үчтөн,
tölgün törtten, jogotkonuň joldan, tilegenin ilme gaýpdan tabylsın. Bar diga bar Allah, özüň jalga. Amin. Айтқаныңыз келсін олуям. Болуш кымыздан. Ора бол Бабатыр. Ой, уарасы деле жок. Буйрган насиптен оос тийсек болгону. Бирок дубана кыраакы киши байкап туруп, бу баатыр байкасам кичине көңүлүң кабагыңда кир. Бүркө келинимдин кабагы деле ушундай бир кыжаалат сыяктуусуңар. Эмне болду? Дейт экен. Көзүңдөн көрүп турам бир. Анан туура байкадың дубанам. Мен бир Кудай жаман көргөн киши экенмин. Ушу жашка келгичекти мага деген баланын үнүн укпайм. Үйлөнгөнүбүзгө ушунча жыл болду. Деп көзүнөн чолок жаш чыгат экен. Бата кылып коюңуз. Түлөөгө арналган мал бар эле. Сизге буйруптур. Жаның Кудайга, соğuň ata-babalardan arbagına bolsun janıwarım. Haykölдүн arbagına atap koyçu japy balam. Ата-бабалардын арбагына, атам Манас атабыздын арбагына соу жетсин. Амин. Батыр азыр кайгырып турсаң, кийин кубанасың. Чекте жок кубанасың. Бирок мен айткан ишти кылсаң, анан Кудайдын шыпасы жардамы тиет дейт экен. Айт, дубанам айт. Колумдан келген иш болсо кантип кылбай калайын. Дейт экен, ошондо дубан айтат экен. Kulak sizde oluyam. 3 günden keyin 5 gündük azığındı alıp, sulu tördü ördep, kapka taştın aldına varıp jatasın. Kımınday şek sanasan, işin ayran boldu deyiver. Oy tileginden goljup kalasın. 5-nji günü Kızıl Soğa taraptan altar karan aldına salıp, Surgaşka nargulça geledi. Takır koltuğa meylep durup жазбай atsan, kulcanı kulatasın. Жазып kalsan ekinci görbeysin. Bari büttü deyiver. Kulcanın eki gözünü oyup, bütün boydan alıp gelip, digi gökörüge salıp, bir çoğ ayak kımız koyup, 40 gün görgözbey saktaşın gerek. Al kulca atayın Aykölдүн ayağının yürüyüşü kayıp kayberen. 41-nji gün degende taң kamal 3 arkar yıldız nur sebet. Tengriге жалынып, dileğinlerdi jeti kaytalap, gelinim ököň, gökördöki kımızdı, teň bölüp içkile, jirkenbey içkile. Kayıp kayberen nargulca, kılım toğuşa biri kele dıйık gölge. Teňiren buyurup kalsa tölgün töpkelet. Gelerki yılı uşulma aldı. Mangdayıňar jarılıp, bir kuvanasıňar. Uşul ırım ayan menen oyuňar oňunan tuýdy. Uktaňar bu pendelerim. Uktuk oluyam, uktuk.
Ошондон кийин анан 1-2 ай өтпөй Чоң Небистин боюнда болуп, анан бул ортосунда дагы бир түлөө кылат Тыныбек. Ал дагы узак окуя. Анан төрө толгоосу бушуп калган кезде анан Жапый Агудайлап айылдын баарын чакырып, Бүбү Бакшы кемпир кесектин баарын чакырып анан келет экен. Өзү баягы Жакып анасы тууларда качып кеткендей болуп, өзү дагы айылдын четине чыгып, баягы ыңалаган баланын үнүн укпаган ушунча күтүп жүргөн киши да бирдеме болуп кетем деп чочуса керек. Анан үйдөн кабар келбейт дейт, же баланын үнү чыкпайт дейт, баркырап ыйлайт да бала жерге түшкөндө. Анан ого бетер жакасы мууна кармап, бул Кудай эмне болду деп анан эч ким келбегенде сүйүнчүлөп барбагандан кирет экен үйүнө. Келсе баягы кемпир кесектин баары унчукпай отурат дейт. Төшөктө аял колтуусун Чоң Небистин жанында бир эле кара тулуп жатат дейт. Башы көзү жок эле мындай. Тулуп кичинекей. Улактын тулубундай кара көк тарткан. Баса баягы дубана кетерде кестигин берип кеткен экен, алмаз кестик экен дейт. Анан баягы эсине түшүп, Жапый кестикти алып анан Кудай ушунча күтүп бир бала берсе, анан бир желмогуз туулса мен анык Кудай жаман көргөн киши турбаймбы деп анан баягы жоокерчилик заманда бирөөлөрдү жыга чапкан, баягы уруш талашта бирөөлөрдү өлтүрүп алганбы, баягы жер суу талашып кыргыз чабыша берчи. Ошолордон да көрөт экен, ошолордун каны мени ушинтип атат. Анан Кудайга жалынып баягы кестик менен башынан аягына чейин акыры минтип тилгенде анан ба деп ичинде бала бар экен дейт. Тыныбектин атасы Жапый баатыр чалыш, саяпкер, мергенчи, эл көзүнө көрүнүктүү кишилердин бири болгон. Сарбагыштан чыккан Төрөгелди баатыр менен жакын достордон. Ал эмес Жапый менен Төрөгелди өз урууларын байгеге сайып, мелдешип, ат чабыш кылып, Төрөгелдини Жапый мыкты саяпкерлигинен утуп талат. Ошол жарыштан кийин бир жылдан кийин Төрөгелди Жапыйдын алдына түшүп келип, биздин достугубуз улансын деп, баласы Шамыркан менен Тыныбекти достоштурат. Мындай иш эрлердин гана колунан келип, мыктылар жолун уланталат. Достуктун салттуу жолу ушинтип уланат эмеспи? Бул чыгып келген Торгашка башы Төрөгелдин аты экен. Кулун кесинде тартуулаган экен Жапыйга. Эми ошол өзүнүн берген кулуну кайра байгеден чыгып келип неметип атпайбы. Ошондо чыгып келген Торгашкан эми сенин ак малың эле досум, баатыр. Мына Шамыркан менен Тыныбекти экөөбүз дос болуп келдик, буга чейин карыдык. Эми ушул эки бала достугубуз уласын деп анан Шамыркан Тыныбектен бир топ жаш улуу экен, бирок ам улуусуна карабай экөөнү достоштуруп, кийин Тыныбек акыркы демин алып атканда дагы Шамыркан жанында болгон экен. Тыныбек жоон топ атчандар менен Каракөлгө Чыныбайга барышат. Иштери бүткөндөн кийин Тыныбек алардан алдыга чыгат. Иштерибиз бар эле, эртең бүрсүгүн чыгабыз дегендер калып калышат. Үйүм киргенче жол арбытып алайын деген Тыныбек Ак Теректин бир кулак деген жерине келгенде денеси талыкшып, бир чети кунанын от чалдырган чакты эс ала кетет. Чарчап көз илинип кеткен Тыныбекти чоочун үйүнө ойготот. Ойготкон киши суксурдай сурат минген Күнчөрө баатыр экен. Эй, Тыныбек, бери бас. Мындай кел. Турган элдин баарын таанытайын. Жакшылап байкап таанып ал. Ак кыла сунду ат минген, ак олпок сунду тоң кийген, ак келте мылтык асынган, арбагы журттан ашынган, сыр найзасы алкылдап, кылычы белде жаркылдап, калың колду башкарып карап турган жаркылдап, кабагы бийик, өңү саз, жер деген жери кең талас. Таанып алгын ушуну, кабылам баатыр эр манас.
деп андан ары Бакай, Алмамбет, Чубак, Сыргак, баш болгон Кыран, Кыркчорону жана Манастын кошунун тааныштырат. Ошентип Тыныбек 13-14 жашынан баштап Манас айта баштайт. Эми бул киши баягы түш көргөн да, касиеттүү түш көрүп, түшүндө ошо баатырларды көрүп, кадимкидей сүйлөшүп ошолор менен анан ошондон касиет жылы болуп бул киши Манас айтып калган. Бирок дагы бул ушунчалык төкмө акын, анан оон укмуштуудай болгон, коңур үнү менен, жаңырган үнү менен бул элди өзүнө тартып алган. Харизмдик ушундай эмеси күчтүү, таасири күчтүү манасчы болгондугун окумуштуу Белек Солтоноев бир нече жолу белгилеп кетет. Тыныбек аян түш көрүп кайыптарга жолуккандан кийин ээн талаада элдирип Манас айта баштайт. Кишиге көрүнбөй элден тартынып ээн деп айтып жүрөт. Бирөө жарым көрүп калгандардан угулуп ал сөз Жапыйга да жетет. Түн ичинде Тыныбек чочуп Манас айтканын байкап жүргөн Жапый: "Кой, бул ишти жөн койсоң болбос. Эгер чындап касиет берилсе жолун ачып, элден бат алып берейин. Болбосо баламды кыйналбай жөн эле жүр дейин. Манас сага тамашабы. Өз оокатыңды тыңдап кыл дейин" деп чечим чыгарып, жылкы союп, эл чакырып Тыныбекти Манас айттырат. Бир окумда Тыныбек күчөп Манас айтып киргенде отурган эл очоктогу казанын унутуп, Тыныбек менен кошо Манас дүйнөсүнө кирип, Тыныбек канча айтканы белгисиз токтогон маалда эти эзилип, эл айрандай уюп калган экен. Жаратканга жалынып жалп эл Тыныбектин ак жолун тилейт. Ошол окуядан кийин атасы Жапый баламды эл аралатып устат бүттүрөйүн деп көл башында жашаган Нармантай чоңбаш кайманаты менен белгилүү болгон манасчыга жиберет. Тыныбек бул өтө алп манасчылардын катарына кирет. Бул болсо өзүнүн устаты катарында балык оостон үйрөндүм дегенди бул угуп жүрүп өзүнүн чоңбаш Нармантайдан үйрөндүм деп өзүнө айткандагысы дагы ошол чоңбаш Нармантай бул укмуштуудай мыкты манасчы болсо керек. Анткени Тыныбек ошону угуп жүрүп үйрөндүм, анан билбегенимди сурап жүрүп үйрөндүм, анан мен ошо санжыраларды да сурачумун, ал киши токтоп калганда мен окуяларды, анан баатырлардын өздөрүн сурачумун деп айтып эскерип берет экен. Тыныбектин айтканына караганда бул манасчылардын ичинен бирден бир негизги баатырлардын портреттин түзгөн портретчи сүрөткер манасчы катарында таанысак болот бул кишини. Тыныбек манасчынын жашы өйдөрөп калганда нарындан участковый чакырып, манасыңды жаздырасың деп катчысын кошуп берет. Тыныбек оорусуна байланыштуу көп ачыла албайт. Экинчиден алардын эмне максат менен көздөгөнүн ачык билбегендиктен чечилип айткан эмес экен. Болгону Семетейден үзүндө айтып берген. Кийинчерээк Тыныбектин айтканы кыргыз окумуштуусу Ишеналы Арабаев уулунун аракети менен 1924-жылы Татарстандын Казан шаарынан Семетейден бир үзүм деген аталыш менен китеп болуп чыгат. Маселе бул окуя Тыныбектин өз колу менен кагазга түшүрүлгөнбү же аган атайын катчы бөлүнгөнбү? Айрым бир эскерүүлөрдө, айрым бир материалдарда мындай деп айтылат, ошо Тыныбек атайын бир ошол нарындын старчыны, атайын бир катчыны дайындап, бекитип, анан ошол манасчынын айтканын катчы кагазга түшүргөн дейт. Дагы бир айрым материалдарга караганда бул манасчынын айтуусунда ошол Семетей Гүлчоро, Канчоронун үргөн суусун кетиши деген окуядан сырткары Манастын ашы, анан Алмамбет менен Чубактын чатагы деген дагы окуялар кагазга түшүрүлгөн деп баса белгиленип айтат. Фольклористика илиминде манасчылардын, семетейчилердин варианттарын китеп болуп чыккан эң алгачкы семетейчи катары китеп болуп чыккан. Мына биринчи жолу Семетейин 1898 жылы Казан шаарынан чыкса, андан кийин 1825 жылы Арабаев басмага даярдап Москвадан чыккандыгы
Бул ошол манасчылардын арасынан эң алгачкылардан ошол басмадан чыккан, китеп болуп чыккан манасчы. Мындай айтканда төгөрөгүтүп келген бир керемет инсан экендиги. Бул дагы бир өзүнчө төлгө катары айтсак болот да. Ырдасам элим, кубанган, даңкымды элген, чыгарган, казандаган калдым журт, канычу элем, кумардым, батырдын атылыкканда, калың эл сүйүп чакырган, тарыхы сөзүн окуган, талайлар киш чаптырган, таштабай айттым, өзүңдү өзүмө тапшырган, тактырга жакын калган мен, таны барам акылдан, кыргызга нускам калса экен, кырам Манас баатырдан арбактуу эрти таштап айта жүр журтум.